кезинин тандоосу боюнча жылдын супер ырчы мырзасы наамынын 2 жолку ээси ырчы Нурлан Насип менен анын студенттик күндөрүнө алдыда саякат жасайбыз. Sen gittin bizden alыстап uzak, студенттик күндөр керемет. Ал күндөр кемнеттен келет. Ба жеткиз балуу күндөрүм. Чакырдар кеттиң себелеп. Студенттик күндөр керемет. Ал күндөр кемнеттен келет. Студенттик кезден өткөн соң ал күндөргө кайра бара албашыбыз анык. Бирок китепти баш көтөрбөй окуу, кызыктуу окуяларды эстөө менен артка бир кылчайып алууга болот. Бүгүнкү менин каарманым ырчы Нурлан Насип сахнага болгон алгачкы кадамын өзү окуган Мураталы Күреңкиев атындагы музыкалык окуу жайына баш бактык. Орус эл аспаптары бөлүмүндө домурада ойноону үйрөнгөн ырчы мырза кебин баштап буларга токтолду. Мына биз ушул класста окуганбыз. Ушул жерде бул тактап айтканда мен бул пианино меники болчу, эч ким көрбөчүм. Талашып эле ушул жерде отурчумун. Бул окуу жайга тапшырып калганын себеби мен буга чейин айылда ырдап жүрүп, баягы музыкада өзүм аппаратураларды коюп, тойлорго чыгып ушинтип жүрчүмүн да. Анан кийин мен ушинтип жүрө бербей, чоң сахнага чыгышым керек, канткенде чыгам деп өзүм эме коюп, анан кийин негизи 11-ди бүтүп кетишет го. Анан кийин мен 9-ду бүтүп эле кете берейинчи. Балким туура эмес болуп калат, же туура багытты тандайм деп эме кылгам. Анан үйдөн чыгып кетип атканда эң нескиси эме деп айткам да атамдаргачы. Мен барып экзаменди тапшырам. Эгер бюджетке өтсөм, сиздерге мындай оор болбош үчүн бюджетке өтсөм, окуп калам. Анан кийин контракт эме болуп калса, анда келип айылга эле классташтарым менен окуумду улантам дегем да. Анан негизи аккордеон бөлүмү бар да. Аны рыни деп коет, русский народный инструмент депчи. А бул жак кыны да. Анан ал жакка тапшырсам, аккордеонду мен негизи чала булай эле ойночумун да анда. Анан ал жакка тапшырсам, мен эмеге өтүп калгам, падкурска, анан контрактчы. Анан кийин баарысы настроение болду, анан кийин бул жактан дагы үстүнө чыктык. Чыксак анан кийин колубузда дагы агайдан айттык да, ушинтип келдик, эми окуйт элек, бирөө эле келгенге жараша ушинтип тапшырсак болобу тигүү десек, болбойт. Дагы эмне деген инструменттерди ойнойт деди да. Анан кийин ушундай комузда да ойной алат деп атам айтты да. Анан кийин анда үстүндө да экзамен болот, ошол жакка да барып көрбөйсүңөр деп. Анан кийин бул кыргызский народный инструмент да. Анан кийин ошол жерге комуз менен чертип ырдагандарымды көрдү, слухтарымды текшерди. Слух эмелериmin бардыгынан 5 алгам да. Анан кийин ушул жакка өттүң деген бюджетке. Эң нескиси бул жерде комузга өткөндөн кийин бул жерде кыргызча комуз болот го. Андай комуз эмес экен да. Анан кийин альт комуз деген болот да. Ал кадимки орустардын балалайка ноталарын өтөт. Анан кийин ал менен кийин көп жерде иштей албай каласың деп баягы бизден өйдөнкү курста окуган балдар көп айтышты да. Анан кийин ушул жерге кирсем мен жанагы мен досум Аваз, Илгиз деген досторум бар. Аларды көрүп, анан кийин Аваз ушундай мондай плектерди окуйт эле да. Анан бул плектерди окуп, анан кийин ошол чыңкылдаганды мындай жакчы эле да. Анан кийин мен да ушул окусамбы деп агайга, бул жерде Орунтаев деген агай бар да. Анан кийин келип агай мен сизге которулсам болобу дедим. Анан кийин келди, колдорум көрдү. Булга негизи колу ичкерек колдорду алат да. Экен мындай аябай технически ойнош керек буну. Ошондуктан анан ушинтип ошого которуп калып, анан ушул инструмент менен 4 жыл ушул жакта окудум. Бунун дагы мындай эмеси бар да, остановкасы. Бутту мындай кылып олтурчук да, бутубуздун жери уюп калчу да. А мынтип олтургузбайт, мындай кылып олтурат эркектерди. Анан кыздарды мындай кылып олтурат, балдар мындай кылып олтурат. Ушуларды олтуруп мындай ийинип далың түзөө деп. Бул музыкалдын эмелери да. Ушулар менен үйрөнүп чырчык. Бала кезинен музыкага шыктуу Нурлан Насип окууга жаңы тапшырганда көн албай кыйналганын айтат. Бирок бардык сыноолордон ийгиликтүү өтүшүнө анын окуу жайдагы мугалими өз салымын кошуп, жардамын берген. Күреңкеевке жаңы келип тапшырганда ушул жерде Нур Салкым деген эже
Бул жерде Табылды Султанович Орунтаев деген агайларым бар эле. Анан кийин ушул агайлар менен таанышып ушул жерге экзамен берип, бул жерде Нурсалкын деген эжебиз бар. Өзүбүздүн апабыздай эле көрчүк бардыгыбыз. Азыркы деле студенттердин баары да ошондой болуш керек бул жерде. Өзгөчө КНИдан келген, айылдан келген балдар көп нерсени билбейсиң да. Жада калса мына көчөгө чыгып, улицаларды билбейсиң, кайсы көчө менен кандайга дүйгө кетем. Бардыгыбыз ушул эми кичинекей мелочь нерсе болсо деле медиатор жоголуп кетсе деле ушул нерсе эжеге барып айта берчүк. Мен ушинтип келбей калдым, эже мындай болуп атат деп баарыбыз кеңешип, эженин башына урчук. Нурлан өзү баягы аракетчил болгону менен баягы бияка дагы тиягына дагы жетишкенге аракет кылды чынында. Баягы эле таштап койгон жок. Бирок баягы орто дебейм, ортодон жогору бүттү бала. Себеп дегенде эми кызыл диплом албаса дагы беркиндей общий эле диплом алды. Бирок баягы аракетчилдиги абдан бар болчу. Себеп дегенде ушул мына коридордо отуруп лектордон заниматься эткенде кээ бирде класс бошобой калат, балдар сессияга жакындагандачы. Анан ушул могу терезенин түбүнө отуруп алып туруп, тиги лектор менен спецти заниматься эткенде мен боорум оорчу. Ай Нурлан, эми мына бул балам чыкты, эми сен кирип отур биеңге дейм. Бияка отурса эле бүттү, ырга кирет. Же болбосо тиги фортепиано менен, музыка менен эле даңкылдап ушул жерде эле отурушат. Анын колуна инструмент берем. Жакында технический экзамен берет, академ концерт беребиз. Нурлан лекторду карма дейм. Анан аны кармап кайра отуруп калат. Же болбосо терезенин түбүндө, же болбосо бар тети малый залдын тиягындагы терезенин түбүнө да отуруп алып туруп заниматься эткен күндөрү болду Нурландынчы, чынында. А так баягы спецти да таштаган жок, музыкасын дагы таштаган жок, ырын дагы постоянно ыр менен шайыр музыкада жүрдү. Нурлан окуусу менен жумушун бирге алып жүрүп, баарына жетишкен үлгүлүү студент болду деген Нурсалкын Жусурова кээде ал сессия учурунда айрым сабактардан калып, окуудан куулган учурлар да болгон дейт. Муну убагында орус тилинен кыйналган ырчы өзү деле жашырбайт. Чындап, айылдан келгенде орусчадан ноль эле болчу, чындапчы. Жада калса нан бериңизчи деген сөздү нерде балдар болуп, сен айтчы, мен айтчы болуп араң айтат элек да. Дос балдарыбыз болчу. Дайте, пожалуйста, хлеб деген сөздү сен айтчы, мен айтчы болуп атчы. Анан кийин барып дос балдарыбыз да эсисте, барып дай хлеб дечи да. Мен айылдан, каникулдан келгеним эсимде. Ошондо атам соткам жок эле, анда биз жаңы келгенде сотка чыга эле, биз IP телефония менен сүйлөшүп, анан кийинчерээк биз 1-2 жыл окугандан кийин сотка аябай модага айланбады. Ошондо жанагы Nokia кандай деген бир соткалар аябай мода болгон да, чоң ичине бүт флешка салынып, ырлар көчөткөн, барды көчөткөндөн кызыккан. Анан айылга барып кышында өзүм бир атаман бир эмени кочкор эмени сурап, кыш менен багып каникулдачы, аны семиртип, анан кийин алып келип жемдеп келип аны сатып бердим. Ошондой сотка алгам да. Анан музыка аябай катуу чыгат эле чалганда. Анан бул жерде экзамен болуп атат. Анан сотканы салганын билбей эле кирип келип эле эмеден концертмейстер баштадык да, башын ике баштадык. Ойноп атабыз. Бүт ойноп калган да. Бүт ойноп калган соткам шыңгырады. Не кыларын билбейм, буну токтото албайсың да. Эмемди соткамды өчүрө албайм же, буну токтото албайм. Анан кийин агай токтот деп кыйкырды да. Анан кийин өзүм эмне кыларын билбей сразу соткамды өчүрдүм. Өчүрсөм эле жогол деди да. Көзүмө көрүнбөй жоголду. Анткени мен жерде заведующий өзүм агайым эле да. Мен экинчи көзүмө көрүнбөдү, жогол деди. Анан концертмейстер дагы өзүнүн ордунан туруп эле эмне кыларсыз билбей эшикке чыгып кеттим. 2 күн артынан чурканда агай кечирип коңуз. Ушундай болуп калды агай. Мен билген жокмун агай десем, мен чатагым жок, сен уже окуудан чыктың, мен сени уже чыгып койдум деди. Эми апамдарга кантип айтам? Эми ушунча жыл окуп эмеден кетип каламбы Күрөңкеевден деп ойлор келип, анан агайга күнүгө подход кылып атып, агайдын көңүлүн алып, анан экзаменден өткөткөм да. Эр жигиттин башынан эмнелер гана өтпөйт. Сүйүү, уруш, талаш, жаңжал. Бул турмушта боло эле жүргөн көрүнүш да. Ал эми каарманым да өзүнүн жогорку курстагы балдардан таяк жеп, мушташып жүрүп күн өткөрсө, кээде жалкоолугу кармап себепсиз эле сабакты калтырчу экен. Кээде аябай тажап, мисалы үчүн эрте мисалы үчүн оркестр болот да саат 8дечи. Анан мен өзүм башка жакта жашайт элем да. Үйч алыс, анан маршруткалар эрте менен кышында токтотсоң токтой коет да. Суук тешикте тура бересиң, тоңуп каласың. Анан кийин эрте менен уктап атканда
Бүгүн барсамбы же уктасамбы деп кээде уктап калган күндөр болчу. Бул жака келгенден кийин аябай акыркы сабактарда, мисалы үчүн даяр болбогон сабактарда биз өзүбүз эле калып калбай, балдар болуп сүйлөшүп кирбей алган күндөрүбүз болчу. Студенттин чыныгы жашоосу жатаканада деген кеп бар эмеспи? Токчулуктун ата-эненин баркын жатаканада жашап сезген ырчы ал жактан өткөргөн эң кызыктуу окуялар менен да бөлүштү. Эркек болгондон кийин балдар менен жашайсың, анан тамак жасаш проблема, билесиздер. Мисалы үчүн эң жакшы жасаган тамагыбыз эркек балдардын картошка курмай, макарон жасамай, ушундай болчу да. Сен мен жаса деп. Анан кийин бири-бирибиздин тамагыбыз жакшы тамак жасап атса, жакшы сүйлөп кыздардын жанына барып ырдап берип, анан кийин тамак жеш керек да. Сүйлөп жүрсөң жакшы эле сүйлөш, анан кийин макул деп көтөрүп алып кетип калчу да. Ошо ойдон калып калчук тамак жебей. Ушинтип ачык болгон күндөрүбүз. Жатаканада мындай болгондо, мен окуудан барам да. Мисалы үчүн кеч барабыз, ушундай эртең менен келесиң, анан кечинде эмеге барасың да. Жатаканага ачык болуп барасың. Барып эле эмелерди карасаң, тамак жок, эме жок. Анан кийин мен бир күнү бардым, эшикти ачып, комнатада чечинип эме болдум. Анан кийин кирип баратканда кечинде баардыгы тамак жасайт го. Чытыратып барып бир нерсе болуп аткан. Анан кийин мен да тамак жасасам деп чечинип чыктым. Анан общежитияга барып, анан кийин эмени комнатамды ачып, кирип чечинип бүтүп калгам почти. Анан кийинип чыгып атсам эшик такылдады да. Анан эшик такылдаганда ким бул десем, тыкылдата берди. Анан барып эшикти ачсам эле бирөө жака бир чыгып атпаймын дачы. Ама эже сизге эмне болду десем, кана менин тамагым дейт. Мен сиздин тамагыңызды каяктан билейин десем, мен тамагымды сен комнатаңан урдап кетти тигүү деп комнатамды иштеп иштерин эме кылды. Анан эже таппай калды. Анан кийин мен да жака нормально жедим. Уят болуп, эже өзү дагы кечирим сурап чыгып кеткен. Студенттик күндөр адамдын жашоого болгон көз карашын, мүнөзүн, адамдык сапаттарын 180 градуска өзгөртөт экен деген маектешимди атактуулук өзгөртпөсө да, бүгүнкү күндө кандай сапаттарга ээ өз оозунан угуп көрөлү. Кичине кезимде бирөө мен жиниме тиип койсо, ошону барып айнек-сайнегин талкалап, ушундай болуп мушташым да. Апамдар мурдумду канжалап канча мушташып кетчүм да, кан болсом дагы сүрөгөм бойдон алып келчү. Жок, мен үйүн талкалашым керек деп ушундай өжөрлөм да. Бир нерсеге максат койдум, ошого жетмейинче ошондой тырышчак элем да. Ушул тырышчагымдын айынан ушул күнгө ушул Нурлан Насип деген атым аз да болсо ушул таанылганга ошол өжөрлүгүмдүн айы менен чыгып келатат болушум керек. Ак көңүлмүн чындапчы. Мисалы үчүн өзүм эле алыс кетпейин, чыгармачылык чөйрөдөгү көп ырчылар, эжелер көп кайрылат да. Нурлан, мага ыр жазып берчи, пожалуйста десе, кантип жок деп алам. Макул эже жазып берейин, макул дос жазып берейин деп берем. Анан ошонун айынан кээ бирлер тарынат. Сен мага эмнеге жазып бербейдиң айткандан кийин дешипчи. Анан кийин бирөөлөр чакырса, мисалы үчүн эфирлер чакырса, көпчүлүк учурда билбей эле ооба деп алып, макул деп алып, көңүлүн калтыра албай, көп ушундай жактардан мындай проблемалар болуп калат. Анан ошон үчүн ак көңүлдүктү дагы, ак көңүлдүн ат жарбайт деп коет го. Ошондуктан кийинчерээк бир-эки кагуу уккандан кийин өзүң эле билип, план кылып иштегенди үйрөнүп баштайт экенсиң. Бетке ачык айта албайм, кеп көп учурдачы. Бирөөнүн көңүлүн калтыргандан корком, бирөөнүн көңүлүн көп ойлойм чындапчы. Эми жакын адам болсо айтам, сен чындап эле эмнеге антип атасың, эмнеге мындай кылып койдуң деп айтам да. Анан мен өзүм жакшы тааныбаган адам балким мен туура эмес кабыл алып калышы мүмкүн. Кээрлерге баары бир го мындай, ушул адам кийинчерээк рахмат деп калат го. Бирок ошентип көңүлүн калтырып бир нерсенин бетине ачык айта албайм да. Чыгармачылыкта иштегенден кийин көп эме болот экен да. Кыйынчылыктар болот, өзүн чуркаганлыктан бат жиним келип кетет. Бирөө мисалы үчүн өзүмдү өтүп кетип атсам, мен жөнүндө бир кемсинтип бир нерсени сүйлөсө, сразу барып мушташып кеткен учурларым көп болчу. Анан эми карманганды үйрөнүп келатам. Чоңойгон сайын мындай көп нерсени жашоо үйрөтөт экен да. Кыйналганда сөзсүз түрдө бир адамга бир нерсеңди айтып, кыйынчылык болгондо тартынбай бир нерселерди айтканга үйрөндүм. Жамгырдай